Транспорт министрлигине караштуу Ош-Бишкек жолунун Жаңарык Тараза өткөрмө бекетинде 100гө чукул оор жүк ташуучу унаа 2 күндөн бери токтоп турат. Айдоочулар инспекциянын Таразадагы текшерүүсүнө нараазычылыгын билдирип, жолдогу КАМАЗдарды көзөмөлдөө калыс ишке ашпай жаткандыгын айтууда. Учурда айдоочулар менен инспекциянын кызматкерлери пикир келишпей, жол кыймылына дагы тоскоолдук жаралууда. Ya bu başıya gitsin, başıya жазгаман погода немеге байланыштуу, жазда жер көп болгонго байланыштуу 2 айга биз фирмаларга 1,5 ай 2 ай мурун эскертүү беребиз. Жазгамал жолдун неме кардын эригине байланыштуу асфальт көбөт талкалап албайлы. Бизге ушу эң жардамыбыз ушул болсун деп 2 ай ишти токтотобуз да. А кечегиде ол фирмадагылар да айтып атат. Бизге эскертүүсүз эле токтоттук десек токтотот. Biz карапайым эл бир караңгы эл эмеспиз да. Сөз деп биз ham жеткиликтүү жерге айтылганга укугубуз бар, айталы да. Таразага токтогон унаалардын дээрлик бардыгы өзгөндөн Араван Семонт заводуна көмүр ташыгандар. Айдоочулар буга чейин негизги каттамда ашыкча жүк ташыгандар үчүн айып пулду төлөбөй турганын, мыйзам тандалма жол менен иштеп жаткандарын айтып чыгышты. Ошол эле учурда Таразадагы талап атка минерлердин фирмасындагы унааларга иштебей, аларды текшербестен кое берип жаткандыгын айтышат. Бизде мынал жерде өз көзүбүз менен көп болуп 2 суткадан бери турабыз. Мынал жерде канча деген машиналар токтотулуп атат, канча деген машиналар токтотулбай атат. Мыйзам тең эмес бул жерде. Биз өз көзүбүз менен ишенбесеңиздер ушул жерге келип, жарым саат, 1 саат ушул жерге туруп күбө болсоңуздар болот. Себеби биздин бир КАМАЗ мисалы, бир КАМАЗ 15 тонна жүк алып барса, токтобой коюп кетсе, любой жерге барып тосуп кармашат булар. Башкалардыкы мынал жерде канча деген бензовоздор булар талапка жооп берет. Талапка жооп бергенде эч кимдин көзүндө прибору жок да. Транспорттук инспекция унаалардын салмагын текшерүү мыйзамдуу жүрүп жатканын билдирди. Көмүр кендин айдоочулары айып пулдан кутулуу үчүн узун кезекти пайда кылып, атайын провокация жасап жатат дешет. Ашыкча көмүр ташыган оор жүк ташуучу унаалар жолду бузуп, жүргүнчүлөргө кооптуулук жараткан үчүн 17.500 сомдон айып пул салынган. Ошондой эле ар бир чакырымына 40 сомдон акы төлөө каралган. Токтом негизинде иштеп атабыз. Азыр буларда келип атат. Нормадан ашыкча жүк. Биз айттык, мыйзам негизинде норма менен өткүлө. Булар өтпөйт. Болгону талап ошол эле, булар бизди коюрда биз кетиш керек. Ар бир өзгө берилет, общий груз 40 тонна ашпаш керек. Адан ашканына 17.500 айып пул салынып, ошол кайсыл жерден келди. Ошого дагы ушерп жол ушертинде төлөнөт. Километрде 40 сомдон. Булар анда төлөбөйбүз атат, биз жөн гана коюп берген. Болгон негизги максат буларды жөн гана өтүп кетиш керек. Ашыкча жүк менен нормадан ашыкча ошонун негизинде. Биз ага көнбөй атабыз. Мыйзам чегинде бардыгы мыйзам чегинде болот. Мыйзамга баш ийиш керек. Транспорт департаментинин контролдуу көзөмөлдөө бекети жолдон өткөн ар бир оор жүк ташуучу унаанын салмагын текшерет. Анда оор жүк ташуучу унаа дөңгөлөгүнө жараша 40 тоннадан ашуун жүк ташууга тыюу салынат. Белгиленген салмактан ашкан айдоочуларга мыйзам чегинде чаралар көрүү каралган. Бирок бул мыйзамга көмүр кендин айдоочулары макул эмес. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.